93 жашында шуулдап операция жасаган Мамакеев хирург Мамбет Мамакеевди кыргыз эли эмес, бүт дүйнө тааный баштады. Себеби ал 68 жылдык карьерасынан улам Гиннестин рекордтор китебине кирди. Жакшы жаңылыгы менен алтын колдуу дарыгерди Спутник Кыргызстан агенттиги да куттуктап, ал абалын сурап келди. 93 жаштагы Мамбет Мамакеев башка курбалаштарына салыштырмалуу тың, көйлүү күчтүү. Учурда Бишкектеги хирургия борборунда иштеп күнүнө 3-4 операция жасайт. Биз барган учурда кезектеги операциясына даярданып жатыптыр. Азыр бейтаптын өтүн алабыз. Кааласаңар операцияга кирип чыккыла деп шуулдап халатын кийип, операция залына жөнөдү. Операция көз ачып жумганча бүттү. 93 жаштагы хирург 10 мүнөттүн ичинде кайра иш бөлмөсүнө келип калды. Операциядан тажабайм, чарчабайм дагы. Анткени ал жакта сүйлөбөйсүң. Хирургдун мээси, анан колу жакшы иштеш керек. Көп сүйлөгөндөн чарчап кетем. Ушул жашка келгичекти бир да күн жумушума кечигип же келбей калган күнүм болгон эмес. Ишиңди жакшы көрсөң, андан тажабайсың, деди дарыгер. Мамакеевдин хирургия тармагында иштей баштаганына 68 жылдан ашыптыр. Бул аралыкта ал 30 миңден ашык адамдын өмүрүн сактап калган. 1000ге чукул шакирттерди тарбиялап, 200дө илимий эмгектин автору болгон. Дарыгер адамга таланттан биринчи эмгек керек экенин айтып, тырышчаактыгынын, эмгекчилдигинин арты менен атактуу хирург болгонун айтып берди. Медициналык институтта билим алып жүргөндө мугалимдер мени тартипсиз, орой, орусча сүйлөй албайт деп жаман көрчү. Аспирантурага тапшырганда да бул кантип аспирант болот деп араң өткөрүшкөн. Бирок мен тырышчаактыгым, эмгекчилдигим менен аспирант болмок тургай ушул даражага жеттим. Айрымдары Мамакеев дагы эле тирүү деп сурайт экен. Мен бул жумушума көнгөм. Аны таштоо кыйын. Ишиңе берилүү менен мамиле кылыш үчүн ишти, ооруну, бейтапты да сүйгүнүң. Кесипкөй адис болом десең, билимге умтул. Мунун баары болгондо гана ишке көңүл тартат, деди хирург. Кызыгы хирург өмүрүндө чылым чегип, арак ичип көргөн эмес. Дени сак жашоого бала кезинен көнүп, чыйралганын айтып отурду. Мамакеев дүйнөдөгү аксакал дарыгерлердин бири. Кемпир менен 2 уулду тарбиялап чоңойтушкан. Кемпирим 91 жаштын чайын ичип олтурат. Бирок алдан тайып, араң басып сүйлөбөй калды. Экөөбүз баштан далай кыйынчылыктарды өткөрдүк. 2 уулум менин жолумду жолдоп медицина тармагын тандап алышкан. Биринчи уулум ооруканада диагностикалык борбордо иштетсе, экинчиси ушул оорукананын жетекчиси. Небере чөбөрөлөрүм бар, деди Мамакеев. Хирург биз менен маегинде 2 даражадагы Манас орденинен башка мамлекеттик сыйлыктын баарын алганын айтып отурду. Кудай күч-кубат берсе иштей берем. Азырынча көзүм корч, мээм алжый элек, деди ал. Айтылуу хирург 1927 жылы Ыссы Көл облусунун Керегеташ айылында төрөлгөн. Бишкек шаарында анын ысымы ири хирургия борборуна ыйгарылган. Булак Спутник KG. Мына көрүп турасыңар, алган оорубуз өттүн таш оорусу менен страдайт эткен. Өттүн таш оор. Өттүн таш оорусуна азыр ток операция алып салыш керекти. Мен Кудай таалап ишенимен. Мени колдогон Кудайым бар го деп ойлойм. Маган Кудай таалам ушундай ден соолук бериптир. Ошон үчүн мен бир күндө хирургияны таштаган жокмун. Мына бул системада 68 жыл иштептирмин. 68 жыл içinde мен 30 миңден ашык операция жасаптырмын. Мореке спирт. Мен ол бексире. Эми мен жатып алсам да болот пенсия. Бирок bir gün işke geçirip же келбей алган причина менде болгон эмес. Азыр 6 жылдан бери мен мурун кандай иштесем ошондой эле. Айтып күнүгө 3-5 баягы мурунураак 10го чейин жасашым. Эми опять Кудай таалам кишине жардам кылса, мен операциядан чарчабайм. Азыр бу бүт стерильник, халат барлыгы. Колду жууп бүткөндөн кийин мели стерильник. Мен ушунга чейин тамактан да ичип көргөн. Эмне колума берсе ошону ичем.
Meni da Құдай қолдағаны. Ушундан да ойлаймын, ошондан да тамеки кармап көргөн жокмун. Күнүгө, ана бороон шамалы саат 5-те мен ыргып турам. Будильник жолу ыргып турам, уже эреплекс. 1 саат, 1,5 саат постоянно болгон физиология бүт жасайм. Маврекенин бул жерде отуруп, 1000ге чейин көрүттетем мен. Эртең менен кечин, бул привычка. Агар мен bir 4-5 gün kıymıldabay kalsam bitti. Bitti, kolu kıymıldabay kalat. Buyurun var mı? Bitti. 10 minut kalsalım. Neyim alcıyılık, kolum kalçıldaylık, kulak boyak açıklaydım, bir yağı köp jakşık bay kaldı. Gözüm ne şu? Anan hem bol gün spesialist. Үйгілемде жақсы. Кемпірім 91-ге шықты бешір. Мау 2 ай карантинде бемалы көз емне деген тозақтарды көргенбіз. Бұл маған чыдаған. Азыр 91-де араң басат, көп сүйлебейді. Өкөз үйде отырып қалдық. Мен 2 қолым барды, ұлысы 58-ге шықты. Ал врач, кандидат үш жерде іштейді. Диагноз центрде. Анын келіншегі физиотерапевт кабинет шонун заведующий. Экинчиси Канат 51-ге кетти. Ал директор. Мен ордунда профессор. Азыр, конечно, походка не давай. Бажаш вакытта эмес.